Мына бардыгыбызга маалым, кече түнү, бүгүнкү түнү деп коелу, 23 күнү Отуруп турсаңыздар. түнү жер тирөө болду. Кыргызстанда, өзгөчө Бишкекте элди дүрбөлөңгө салган бир мындай жер тирөө болуп элек болчу. Ушул жаатта мына өзгөчө кыргызстан министри менен сейсмология институтунун директору бир сүйлөшүп алып, бирдиктүү маалымат беришти. Бири жанагы жер турган жерде 9 балл десе, бири 7 балл дейт, бири 3 балл десе, бири 4 балл дейт. Бул бизде ушул так маалыматты элге дүрбөлөңгө салбай бериш керек, бул биринчиси. Экинчиси, мен 19 октябрь күнү Жогорку Кеңештин сессиясына атайын протокол тапшырма берген элем. Былтыры Түркиядагы зилзаладан кийин мамлекеттик комиссия түзүлгөн бизде. Туура. Ошол комиссиянын жыйынтыгын бир угуп коелу. Биздин ушул бийик этаждуу, көп этаждуу үйлөрүбүз жер тирөөгө туруктуулугу кандай? Эмне жыйынтык чыкты? Канча ошол этаж үйлөр текшерилди? Ушул 19 октябрдан бери ушул маселе күн тартибине коюлу элек.